Эми Лейлек районунун кийинкиси. Лейлек районунун Максат айылында шахматтык түрдө жайгашкан турак үйлөр алмашылып, чек ара сызыгы түздөлдү. Максат көрсөтүлөчү. Максат да, урматтуу туугандар, билесиздер Максат айылын. Максат айылында ар дайым ызычуу болуп эле бири-бирибизди басып алып жүргөнбүз. Ачык айтканда, мына, могул жерде, мына, ушул жерден, мунул жерден 15 турак жай берилиптир. Могул жерден. Мунул жерден берилди. Где-то мурда мындай өтчү эле да, мындай өтчү. Бул деле өтчү эмес. Мурда мындай условный сызыктар болгон, анан биздин адамдар берги үй салып алган. Жолдун бияк бетинечи үй салып алышкан, ызычуу болушу эле, урушталашып, анан ошол үйлөр постоянно күйүп, ошол үйлөр постоянно талкаланып жүрчү эле. Анан кийин биз муну бердик дагы. Мунул жерден булардан 16 турак үйү бар. Чоң жерди кошуп алдык өзүбүзгө. Мына жолдун мына жерде болбостон, бир жерде болбостон, моундай болсун деп туруп мына жерди кошуп алдык. Ушинтип бул жерди алмаштык биз. То есть ошондо жолдун буяк бети, аркы бети тажик, берки бети кыргыз болуп калды, Максат айылы болуп калды. Могул жерде билесиздер, мына стадион. Стадиондун талашып, тартышып, ошол жерде атышып, могул жерде биздин застава бар, билесиңер. Ушу заставабызды өткөндө алиги чыр-чатакта да күйүп кетип, ызычуу болгон. Бирок принципиальный заставаны биз алып калдык. Мына могул немеден келген жол, жанагы Сайдан чыккан жол, мына чыгып келип туруп, ушул жерден мунул жерлерде айылдарыбыз бар эле, бир 10 чакты үй болуш керек. Ушул жерден заставаны кошуп туруп алып калдык. Булар айтты, бу жерде түз өтөйлү деди. Түз өтөйлү, мунул үйүңөргө биз компенсация берейли, мунул заставаңарга компенсация берейли, бу жерден түз эле өтөйлү жол катары деп, ушуну дагы бир көп талаштык, ызычуу болуп. Биз айттык, жок, болбойт. Себеби мунул застава бул биз үчүн өтө керек застава, себеби биз баяктарды карап, байкап турушубуз керек деп бербей койдум. Туура кылдымбы ушуну? Мына ушундай болду. Мына ушинтип анан ушундай кылып алдык да, мына. Баягы мынтип кетти. Түшүндүңөр, Ошентип суроо барбы? Айтыңыз ошол жерден сразу. Кыска бирок. Темирбай Өмүргүл Өмүрзаковна микрофон бериңиздер, аппарат. Иштеди. Камчы Кыдыршевич, ушул азыр максат боюнча мындай суроо келген да. Ушул мынау стадион жакты 37 гектар жерди 2018-жылга чейин биздин Кыргызстандын чек ара кызматкерлери кайтарып келип, 2019-жылдан баштап эмнегедир тажик тараптын чек арачылары кайтарып калган деп жазышат. Туура. Бул эми айтып атпаймынбы? Бул жерде бизде чек ара сызыгы болгон эмес, бул жерлердечи. Бул жерлер тегерес сызыгы болгон эмес. Үйлөр да бири-бирине кирип кетип эле могунтуп эле жашай бергенбиз. Бирок ким күчтүү болсо ошо басып ала берген да, ачык айткандачы. Мына ушул стадион деп канча чабыштык. Мына жерде, мына жерде застава бар эле. Мен билемин 2021-жылы баягы ызычуу болгон маалда булар баягы Максат айылын басып кирди го, ошо маалда. Ошо эмеде заставамда бир гана заставанын башчысы калды да. Бүт эмелерди чыгарды, баягы солдаттарды чыгарды. Бүт солдаттарды чыгарып, ушул жерде жалгыз өзү туруп, ушуларга туруштук берип турду. Мына жакта, мына стадион жактан полный аткылап, буларды аткылап, заставаны талкалап, башчы заставаны өрттөп берейин деген. Бирок ушул киши ушул жерден чыкпай турду да, акырына чейинчи. Акырына чыкпай турду. То есть ошонун сыңарындай. Анан эми биз мына футболный поледе мурда кыргыз, тажиктер чогуу эле футбол ойношчу эле. Кийин барып, то биздики алып коет, алардык алып коет, анан кийин сүйлөштүк. Силер дагы ойнобойсуңар, биз дагы ойнобойбуз деп ушул жерде чечтик. Бирок ошол стадион биздин жер болчу да, Жок, биздин жер болчу эмес. Мен ачык айтайын. Бул талаш жерлер. Бул стадионда талаш жерлер. Керек болсо мунул жерде талаш, бул жерлердеги талаш, бардык жерлер талаш болгон. Бул жерлерчи. Бул жерде эч кандай биздики деген жер жок. Мына эми азыр бүгүн эмени тактагандан кийин, чек араны тактагандан эми жер биздики болду. Мына эми айтсаңар болот. Жер биздики депчи. Мындан ары жер биздики болду деп айтабыз. Мына бүгүн Кудай кааласа ратификация кылып берсеңер, мына сызыктан биягы биздики деп. Мындан ары ратификация бүткөндөн кийин ушул сызыктан бер жагына эгерде комшу мамлекеттерден, башка мамлекеттерден мындай кол салуу же башка боло турган болсо, это уже агрессия болот. Это уже мыйзамды бузуу болот. Ага чейин биз жанагы анча-мынча участокторду меники, сеники деп эле тартып алып эле жүргөнбүз. Чабышып эле. Ошол. Рахмат. Дальше кеттик, Ушу
Камил Абдыразак мына микрофон. Себеби бул айылда максат айылында эми бүт биздин туугандар жашайт, ошо чапкындык ылдый уусу ата бар сиз бүтүндөй. аркада жашайсыз. Мен ошол тарых үчүн айтып коеюнчу, мынагу ушул стадиондон чыр чыкканда, чынындачы, баягы чыккан. талаш эле, чыр ошо жерден башталган. Баленин баары жана Көкөтөйдүн ашында ошол чырдын башы кайерден дегендей эле чырдын башы стадиондон чыкканда, анан айыл башчы болуп ошол учурда Айдынаев деген кыргыздын патриот жигити ошол айыл башчы болуп турган, айыл өкмөт башчысы болуп турган. Ошону эл күнөөлөп келди да, Камчы Кыдыршевич. Sen berip koyup uşul жерди ушудан sen тажиктерге берип койдуң деп күнөөлөп келди. Мына ал жигит бүгүн деле ошо айыл башчы болуп турат. Ушул тарых үчүн айтып койсоңуз, бул мына азыр Айдынаев күнөөлүү деген да мына. Урматтуу туугандар, ачык айтайын, дагы бир жолу айтайын. Бул стадиондун жери мына Тажикстан айылына кирип кеткен жер. Бул бир. Экинчиден, бул 20 сотук жер. Урматтуу туугандар, 20 сотук жер. Кичинекей жер. Бул жер 20 гектар эмес, 2 гектар эмес, 20 сотук жер. Ошондуктан муну эч ким берген жок, муну комиссия чечти. Комиссия чечти, муну тажик тарапка калтырдык. Бирок өзүбүздүн заставалардын баардыгын өзүбүзгө сактап калдык. Айтып атпайм, бу жерден кылгыла, могул жерден кылгыла, муну жерде канча гектар жериңер болсо, ушунун баардыгын биз башка жактан компенсация берейли дегенде дагы биз айттык жок. Себеби дегенде бул жер өтө важный жер бизге. Элибиз канча кыйналды, кысталды. Бул жер даже бизге моральный бергенге болбойт деп жүрүп ошону сактап калдык. А бирок стадионду аларга калтырдык. 20 сотук жер экен эми. Ага көп эле кыжырат боло бербегиле. Макулбу? Так, анан эми дальше кеттик. 1991-жылы чегара сызыгы Худжант Арка Канибадан автожолунун тең ортосунан өткөндүгүнө байланыштуу тажик тараптын сунушу менен бул автожол толугу менен жана Достук жайма базары 3 гектар кошуна тарапка калтырылып жазылды. Бул калтырылып жазылган жерлердин аянты 12 гектарды түзөт. Мына туугандар. Мына бул жол билесиңер. Жолдун узундугу канча эле ушун? 7,5 8,5 эме, точно айтылачы ушуну. 8 километр экен. Жолдун узундугу 8 километр. Мунун жарымын биздики болуп жүргөн. Бул жолдун жарымы. Бирок бул жолду биз пайдаланган эмеспиз. Аз пайдаландык электе, мына Худжантка түшкөндө гана пайдаланабыз. А башка маалда бизге аны пайдаланбайбыз биз мунучу. Айылдын арасында эмес, же бир биздин бир участогубуздан бир участокко кеткен жол эмес. Бирок бул тажиктер үчүн маанилүү жол. Булар үчүн маанилүү жол. Булар ошо мына бул жака Худжантка, бул жака Канибадан эле мунага. Канибаданга кетет мына. Бул жака Канибаданга кетет. То есть эки чоң шаарын бириктирип турган жол. Ушунун 8 километриндеги жарымы биздики болгон. Так, ана мына жерде 3 гектар бизде эмебиз болгон. Базарыбыз болгон. Мына бул дагы ушул жерде турган постоянно ушу базар күйүп кетет. Ушул жерде ызычуу болот, атышуу болот, чабышуу болот. Ушундай жаңжалдуу жерде бул жер, ачык айтыш керек. Жаңжалдуу жер, бул жаңжалдуу жерде ар дайым эле ушундай талаш тартыш боло берди. Ошону эсептедик биз. 8 гектар жерибиз, 8 километр жерибиз жарымы болгондо эсептеп отуруп 3 гектарды кошкондо 12 гектар болду. Биз тараптан 12 гектар жер буларга берилди. Эми биз эмнени алдык булардан? Биз булардан 12 гектардын ордуна 25 гектарды алдык. Эмне үчүн? Урматтуу депутаттар, себеби дегенде биз айтып атабыз. Жол все-таки стратегический. Бул жол жөн эле участок эмес. Бир участок алмаштырылып турган жер эмес. Жол стратегический. Так, эгерде бизге макул болбосоңор, биз даже айттык, анда жолуңарды бияка жылдырып алгыла. Мына жол бизде калып кете берсин дедик. Аны булар айтты, эмне шартыңар бар деди. Ошо жол бизде калыш үчүн дегенде, мен айттым, биздин шартыбыз, биз 12 гектардын ордуна бизге 25 гектар бересин. Эки эсе көп бересин деген шарт койдум. Ошондон булар талашып отуруп, ой 12-ге 15 берейли, 12-ге 20 берейли деп отуруп, акыры биз айткан шартка көнүп, биз 12 гектар жерди бердик буларга. Бизге, биз үчүн анча деле керек эмес жол болчу, муну бердик. Анын ордуна 25 гектарды алдык. Туугандар. Муну ачык айтып, суулуу жерден алдык. Мына жолго эч нерсе экпейсин, пайдаланбайсың, жөн эле мындай бир тажиктер пайдаланып аткан жол. 3 гектар болсо бул чырлуу базар. Ушунун ордуна биз суулуу 25 гектар жерди алдык. 25 гектарды алган жерибиз көрсөтүп койгулачы, кайерден алдык? Мунун ичинде, мына 175 ичинде.
Жоқ, тоқта, Қарабақ. 25'ti кайсынын жерден алдық? Мына 70'in içinde öyle. Кайсынын içinde? 70'in içinde siz Назир Нурматович тигил көрсөтүп аткан баланын жанына барып отуруп турсаңыз, ушул так көрсөтөсүз картаны. Мына ушул жерден туугандар, бая 25 гектар жерди кошуп алдык. Анан калганын кайсынан алдык, мен анда айтамын силерге. Себеби бул жер суулуу жер, суулуу эге турган жер. Мына кыргыз тарап, эми мындай мурда чегара мындай өтчү эле. Мындай ушундай условный чегара бар эле. Эми азыр такталган юридический чегарабыз мондай болуп калды. Мына ушул жерден алдык. Мен ойлойм бул туура чечилген маселе деп эсептеймин. Себеби дегенде жөн эле турган жолдун ордуна, Чырлуу базардын ордуна 25 гектар суулуу жерди алып иштетип турган бул орустар айтмакчы гораздо полезнее. Туурабы? Ой, дальше. Анын ордуна тажик тараптан 9га жолдун жарымы, 3га базар 12 гектар туура. Анын ордуна тажик тараптан ошол автожолдун стратегиялык мааниси бар деп, эки эсе көп жер аянтын, башкача айтканда Тажикстандан Лаккон участогунан 25 га сугат жер кыргыз тараптын пайдасына алынды. Так. Мындан сырткары ошол эле Карабак участогунан кыргыз тарап пайдаланып келген 175 га жер аянты тажик тарапка калтырылып Карабактан. Анын ордуна тажик тараптан 200 га, анын ичинен 130 га Лаккон участогунан жана 70 га Куруксай участогунан сугат жерлер кыргыз тарапка калтырылып жазылды. 175ке как раз 23'ti кошкондо 200 болот. Эсептедиңер, а? 175'ti биз аларга бердик, бирок 200 алдык. Эмне үчүн 200 алдык? Себеби 25'ti баягы жолдун эсебинен кошуп алдык. 200 болду.